Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Илгери бирөө айтат дейт. Ээрге отур элек жатып, жоонун чапканга шашпанчы деп. Ансыкандай урматтуу байкоочу кеңештин мүчөлөрүм, өткөндө мен сиздерге сунуш иретинде берген пикиримде глобалдуу нерсени деле көрсөткөн жокмун, тек гана ушул бүгүнкү күнгө кимиси гендиректор болсо дагы топтолгон проблемалардын айрымдарын кыскача бергем. Аны эми бүгүн кичине ошону кененирээк жиликтеп коеюн деп чечтим да. Өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү коомдук турмуш бул максаттык маалымат каражаттарына бир өзгөчө жоопкерчилик милдеттерди жүктөдө да. Ал эми алардын арасындагы телекөрсөтүүлөргө жана радио уктурууларга талаптар эки эсе. Анткени алар калкка маалымат жеткирүүнүн эң ийкемдүү куралдарынын бири. Ушундан улам өзүбүз эмгектен коомдук телерадио корпорациясынын көпчүлүктүн көңүлүн тапкан ишенимдүү маалымат каражатын айландыруу зарылчылыгы бар деп эсептейм. Чындыгында бул багытта буга чейин эле бир катар олуттуу иштер жасалып, эң жакшы бир белгилеп койчу нерсе анын бул материал техникалык базасы кыйла жакшырды. Муну баса белгилеп кетиш керек. Ошол менен бирге журналисттердин, режиссерлордун, оператордун жана башка техник кызматкерлердин чыгармачылыктарын жана чеберчиликтерин көтөрүүдө бир катар маселелер бар. Муну да жашырып кереги жок. Мунун чечүүнүн жолу менин оюмча азыркы структураны кайра карап чыгуу менен баштоо керек. Дегеним, телерадио корпорациядагы редакцияларга бири-бирин кайталай берүү мүнөздүү. Албетте, мындай жагдайда тигил же бул программанын көрүмдүүлүгү мыкты экендигине кепилдик жок. Эң өкүнүчтүүсү, телекөрсөтүүлөр да, радио уктурууларда көбүн эсе студиядагы маектер менен чектелишип, жеринде даярдалган материалдар өтө эле сейрек. Демек, коомдук телерадио корпорациядагы чыгармачылык жана ишке мамиле чукул өзгөртүүлөргө муктаж деп эсептейм да. Эмесе, уруксат болсо мен бир аз чечмелерге аракет кылам редакциялардын мисалында. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, ушул тапта кыргыз телекөрсөтүүлөрүнүн күзгүсүнөн саналган Ала Тоо маалымат программасы бир суткада 120 минутталык эфирдик чыгарылышка жана аны камсыздоодо штаттык жана контракт негизде болуп бир 100гө жакыныраак кабарчылар эмгектенип атат. Анан ушул жерден бир жакшы сөз бар, капа болушпасын. Көп суур ийин казбайт, ийин казса терең казбайт деген жакшы сөз бар да. Мына ушул нерсе үчүн өтө эле мындай туура келгенде да. Өлкөдөгү эң башкы делинген маалымат программасынын ар бир чыгарылышынын 90%-ын борбордогу маалыматтар гана түзөт. Мунун кесепеттен биздин башкы көрөрмандардан саналышкан элет эли четте калып, ушул кандайдыр бир элетти чагылдырууда биздин жалпы эле биздин кыргыз телекөрсөтүүндө вакуум түзүлүп калган да. Эгер бүгүнкү күндө бардык 7 облуста тең коомдук телерадио корпорациянын кабарчылар пункту, анын ичинде Ошто атайын студия бар экендигин, жана аларда 30га жакын адис эмгектенердин, алардын колдонууларында акыркы үлгүдөгү техникалар жана жогорку ылдамдыктагы интернет байланышы бар экендигин эске алсак, Ала Тоо маалымат программасынын ар бир чыгарылышын алыскы региондордон тартылган кызыктуу материалдар менен толтурууга эң сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Мына ушул башка телеканалдарга салыштырмалуу өйдөрөөк турган мүмкүнчүлүгүбүздү биз такыр колдонгон жокпуз. Балким буга чейинки жетекчилерби, же болбосо башкы редакторбу, же болбосо ошону түзүп аткан выпускающийлерби бир мындай жооптуу эсебинде. Чындап эле мында мисал иретинде айталы, Ала Тоонун кээ бир чыгарылыштарын, кээ бир эмес эми көп чыгарылыштарын көрсөңүздөр, ушу Бишкектен гана чыга албай жүрөбүз да. Бишкектин тегерегинде жүрөбүз, Ак үйдө жүрөбүз, Көк үйдө жүрөбүз. Бирок мына жаз келди, айдап себе башталат, дагы эле борбордон чыга албай атабыз. Дагы эле Айыл чарба министринин тегерегинде жүрөбүз. Бүгүнкү күндө мына өзүм эмгектенген Нарын облусунда толгон токой проблема топтолуп калган. Кыш бою тойтка жетпеген аз киргенсип, кар көп жаал дегенибиз менен быйыл ошол кардын кетиши, жерин айдап себеш кыйыныраак болот. Анан биз мындай да теле деген, анын ичинде маалымат бардык нерсени алдын ала коңгуроо чалып айтып турса, ошондо гана бир өзүнүн максатына жетет деген ойдомун да. Ал эми биз деген мына биз ушул өзүбүздөгү техникалык мүмкүнчүлүктү пайдаланбагандыктан, мисалы үчүн ошол эле ЛТР, ошол эле НТС, ошол эле 5-каналды карап көрүңүздөр, атайын элетке байланышкан программаларды ачып алышкан. Ошондо карасаңыз, айрыкча НТСтин элет деген программасын карасаңыз, бир укмуштуу нерселерди берет. Баары тең саясаттан кеткен, элдин нукура турмушун берип атат, элдин өзүн берип атат, ошо устакени берип атат, кол өнөрчүнү берип атат. Мындайча айтканда,
ошол каналдар мына ушул жол аркылуу элетке жакын атат да. Сиздер ойлоңуздар, эми бөлөк баягы өз каарчы болуп алып эле ушу элетти айтып атат деп. Анан жана тынчтык суроо деген абдан суроо жакшы суроо берди. Коомдук телерадио кандай түзөсүн деп. Коомдук дегенде ушу биз мына коомдун ар бир өкүлүн тартышыбыз керек. Коомдун ар бир өкүлү биздин программада туруш керек. Мен ойлойм ошо элеттик дагы ошо коомдун бир мүчөсү. Анан менин көз карашымда албетте дагы айтылап коеюн. А дегенде ушу кимбиз жетекчи болсак да, а дегенде мына ушул бүгүнкү топтолгон маселелерди чечип алсак, андан кийин сиздер менен биргеликте балким жанагыдай глобалдуу программалар өтөбүзбү. Айтып атасыңар мынакей Борбордук Азияга, жакын өлкөлөргө өз кабарчыларды уюштуруп атасыңар. Бул кийинки этап менен болуш керек менимче. Анан дагы бир айта кетейин ушул ата боюнча. Жумакайрык деген жакшы көрсөтүү бар. Орусча, кыргызча чыккан. Бирок бир нерсени ачык айтып коелу, урматтуу коллегалар, кесиптештер. Жумакайрыкта эч кандай аналитика жок. Мен эми туура сөздөр кыргызча бөлүгүн айтам. Ала тоонун кеңейтилген формасы. Бир гана өзгөрүү бар, ушу студияга чакыра коюп, маек кыла коюп, ал жерде эч кандай анализ жок менимче. Анан эми албетте менин теледеги ишмердигим ушундай болуп калган экен, урматтуу байкоочу кесиптештер. Ала тоодо да башкы редактор болуп иштедим, Заманада да башкы редактор болуп иштедим. Ушу эки редакция мага чукулураак да, ошон үчүн уруксат берсеңиздер, ушу Замана туурасында да бир эки ооз айта кетсек. Бөлөкбай мырза, убактыңыз бүттү. Дагы канча убакыт керек? Так, анда мен эгерде убакыт бүттү деп эсептеп турган болсоңуздар, анда жакшы нерселерди айтып коюш керек го. Айтыңыз. Эми убакыт чектелип калгандыктан да айтайын. Эми менин мына ушул сиздерге сунушталган пикирде баары тең жаман жарабай калды, жаңы кендиректер келет дагы баарын жакшырт деген пикир жок. Тескерисинче уккандын кулагы сүйүнсүн, көргөндүн көзү сүйүнсүн. Биздин кыргыз телесинде жарк эткен жакшы көрсөтүүлөр бар. Мисалы үчүн жанагы Оёрдо туурасында болуп кетти. Оёрдо кандайдыр бир ток-шоу деген форматын бир актап келе жаткан көрсөтүүлөрдүн бирине айланды. Кызыгуу айылдабы, шаардабы абдан зор. Бирок менимче баары бир баягы бир орунга туруп калбай, убакыттын өтүшү менен, талаптын коюлушу менен ушул программадагы өзүнүн бир форматын өзгөртүүгө мезгил жетти деп эсептейм да, форматын, формасын. Ошондой эле айта кетиш керек, биздеги маданий программалар жаман иштеген жок. Колдон келишинче аракет кылат. Мына ушул айылдыктардын көп айтат, ушул именно маданий программа, Ибараттын студиясын көргөндө ушу кыргыздын бар экенине ишенип кетебиз депчи. Себеби жамандыр жакшыдыр, орусча айткандай худо бедно ушул маданий программаларда кыргыздын каада салтына, мурастарына байланышкан нерселер чагылдыра калып атат да. Ошондой эле программалардын катарында мен айтар элем Сармерден. Сармерден уже бүгүнкү күндө элдик программага айланды. Азыр эми саналипке өтүп аткандан кийин жаңылыктардын саясаты да, багыты дагы өзгөрүшү мүмкүн да, Ошого карата сиздин аймактагы жаңылыктар кайсыл каналында болуп калышы мүмкүн деп ойлойсуз? 24 саат бою Ала тоо 24 деген программа ачылышын сунуш кылып аткандар бар. Ошого карата пикириңиз кандай? Анан облустун жергиликтүү 6 облустагы өзүнчө кызматташып аткан каналдар бар эмеспи? Облуска да баш ийген, бул жак менен кызматташкан. Алардын тагдыры жөнүндө оюңуз кандай? Мындайда сиз азыр ушундай бир пикир айтылып кетти. Ушу кыргыз телеси суткалык чыгарышка жеткирүү керек деп. Санариптикке өткөнгөндө дагы менимче азырынча дей туралы Кудайым барды кийин уланып кетер. Азырынча биз 24 саатты камсыз кыла албайбыз. Дароо эле моюнга алыш керек. Менин көз карашымда эч кимге таң болбойм. Анан экинчи сурооңуз орус каналдары менен кызматташ дегенди түшүнбөдүм. Облус канал болчу. Негизи облустук телерадио компаниялар бул биздин курамда болчу. Негедир ушул нерсе бизден четтеп маданият өтүп кетти. Менин пикиримде, менин терегишимде облустук телерадио компаниялар коомдук телекорпорациянын тутумунда болууга тийиш. Мен ушундай эсептейм. Бул биринчиден жана жерлерде кабарчылар пункттарды иштетүүгө шартын түзөт, эгерде жакшылап бир жакшы формасы тапсак. Менин терең ишенимде ар бир арабаны өзүнүн тулпары сүйлөш керек деп эсептейм. Ошон үчүн облустук телерадио биздин тутумда болушун мен туура көрө элем да.
Фаркат мырза. Көбүнчө могу өзүңүз иштеп кеткен ошо ала тоо боюнча айтып кеттиңиз да. Bundan başka айтсаңыз, могу биздин КТРКнын структурасында эң башкы деген могу РРТЦ, радио жаатында жана кыргыз телефильм боюнча кандай бир өзгөртүүлөргө муктажбы ал жакта же кемчиликтери кандай жолдор менен оңдогонго эме пландарыңыз бар? Ошол боюнча кыскача бир айтып берсеңизби? Мен жана башында айтпадымбы? Адегенде глобалдуу нерсе тийбейли деп анан чынын айтыш керек. Кыргыз телефильми деле бүгүнкү күндө жырап кеткен жок. Баардык маселе тең ушул каражатка келип такалып атат. Анан бул жерде менин байкагымда кийинки кездери мындай бир жаш чыгармачыл адистер менен толуктуулар жок болуп атат да. Баягы эле агаларыбыз болуп атат. Анан мен ойлойм ошолордун жанына, ошол тажрыйбалуу агаларыбыз жанына жаштарды кошуп күчтөндүрүп, анан жана бөлүнгөн бир астыйын бир жакшыраак пайдалансак абдан жакшы болот деген оюм бар да. РТЦ боюнча эми бул өзүм техника кызматкери болуп, мен дароо эле ачык эле айтайын, моюнга алайын. Өзүм техника кызматкери болбогондон кийин ошо РТЦнын ишине мен мындай тике ишенимдүү түрдө эме айта албайм. Бирок эгер кокус улайып өрүп боло турган болуп калсак, эң кирде мына ушул РТЦ менен коюн колдукташ болуп иштешип, ошолордун пикирин угуп, ошол жака иш кылам деп ойлойм да. Анан мен азыр РТЦ андай, РТЦ мындайдан азыр мен мага кыйыныраак, мен дароо эле айтайын. Биз сизди абдан таланттуу журналисттер бирими тарабынан сыйлайбыз. Өзүңүздүн берген пикириңизди, пикир деп жаздыңыз программаңызда. Ошол эгерде жетекчи болуп Кудай буйруп келип калсаңыз, кадр маселесине, финансы, каражат маселесине, деги эле бул коомдук телерадионун стратегиялык өнүгүүдө санариптке өтүү процедурасы тууралуу ушул мындай пикирлер дагы айтылмактыр да, өзүңүздүн пикириңизде. Ушул боюнча кыскача токтоло кетсеңиз. Эми каржылоо маселеси бул бир эле телерадиодон эмес, менимче баардык өлкөлөрдө бир олуттуу маселелерди жараткан көрүнүш. Анан бул финансыны бир жакшылап, иликтеп, адегенде жакшылап окуп, үйрөнүп, көрүп, кошумат туруп бир кандайдыр бир нерсе айтпасам, азыр мен анын рекламанын эсебинен акча түшүрөм, анан ошонун эсебинен тиңдей мындай деп мен азыр айта албайм. Бул каржыны ар бир жетекчи өзү мындай кылдат иштеп чыгыш керек деп эсептейм да. Ал эми санариптик теле боюнча албетте санариптик теленин алгачкы элементтери байкала баштады. Бирок ошол санарипти да албетте бир каналдардан аракеттерди жасаш керек деп эсептейм, жөн койбой. Мындай мүмкүнчүлүк боло бербейт. Бул мүмкүнчүлүктү дагы кимиси жетекчи болуп калбасын, ушул эң ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланыш керек. Менин оюмча, бул жерде дагы жеке инсан эмес, бул жерде дагы тиешелүү билим барлардын менен колдонуу менен кетет деп ойлойм да. Бөлөкман мырза, рахмат, сизге дагы ийгилик.